Түндүк электр ишканасы дебитордук карызы үчүн Бишкек шаарындагы бир катар мекемелердин электр жарыгы 30 майда өчүрүлөрүн 2 күн мурда жарыялаган. Бир эсеси барлардын тизмесине Улуттук илимдер академиясы, Сейсмология институту, Улуттук хирургия борбору, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына тиешелүү 2 мекеме, Ички иштер министрлигине тиешелүү 2-3 башкармалык жана мамлекеттик цирк кирген. Жалпы биздин бюджеттик мекемелердин карызы бүгүнкү күндө 23 миллион сомду түзүп калды. Жылдын башынан ушул 5 айда 12 миллион сомго карызы көбөйүп кетти. Карызды азайтуу максатында жана ушул каражаттарды ремонттук компанияга жумшоо максатында биз деген айлы жоктон ушул бүгүнкү күндө пландаштырганбыз светтерди өчүргөнгө ушул мекемелерге. Анын ичинен бүгүнкү күндө дебитордук чоң ири дебиторлорду 17 мекемени өчүрүүгө пландаштырганбыз. Карыз боюнча келгенбиз. Жүрүңүз эми сүйлөшкөн. Эскертүү берилгенине карабай, электр энергиясы үчүн төлөнбөй келе жаткан бюджеттик мекемелердин ичинен эң көп карыз Улуттук хирургия борборунуку 878 миң сомго жакын. Бул социалдык объекттин администрациясы отурган бөлүгүндөгү жарыкты өчүрүүгө келген электриктерди оорукана жетекчилиги сотко берерин билдирди. Алардын айтымында каражаттар дары-дармекке кетип, коммуналдык кызматтар үчүн акча кийинки кварталдын эсебинен каралган. Операция күнү түнү менен өзүңөр билесиңер. Свет өчүрсөңөр бирөө өлүп калса ким жооп берет? Биз административный зданияны өчүрүп атабыз. Жакта жок административный здание. Эки тарап келишип, бейтапкана июнь айынын 10-на чейин карызын төлөп берерин убада кылды. Ал эми дебитордук карыз үчүн өчүрүлгөндөрдүн дагы бири Бишкек шаардык патрулдук милиция башкармалыгына тиешелүү мекеме. Пайдаланган электр энергиясы үчүн карызы 790 миң сомдун тегерегинде. Алардын электр жарыгы өчүрүлгөнүнө 4 күн болуп калган. Мекеменин жетекчилиги бул жаатта кызматтык иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Анткени 400 миң сом алардын карызы эместигин айтууда. 400 миңди чота эме болот да. Түшүнүксүз болот. Эми 5-не чейин 396 миңди бөлүштүрдү, төлөп бермей болдук. Төлөп берди. Беркини сиздерге кат менен кайрылат. Мындан сырткары мамлекеттик цирктин имаратында да электр жарыгы толугу менен өчүрүлдү. Бул жайда 1-июнда балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары үчүн атайын концерттик программа бекер тартууланмак. Мындан улам иш-чараны үзүлдүккө учуратпаш үчүн Бишкек шаардык электр энергиясынын сатуу кызматына жазуу түрүндө кайрылмай болушту. Ал эми миллион сомго жакын карызын 5-июнга чейин төлөшөрүн убадалашууда. Бул акчалар азыр Минкультура тарабынан толук бөлүнүп берилет. Ошого байланыштуу биз убагында төлөй атабыз да. Ошо негизги себеби ошо акчанын убагында каралбаганына болуп жатат да. Дебитордук карызы үчүн жарык өчүрүлө турган мындан башка мекемелер да алардын тизмеси чыккандан кийин эле жыл башынан бери төлөнбөй келген электр акысына болгон карызынан кутулууга киришкени белгилүү болду. Жалпысынан 7 мамлекеттик мекеме карызын төлөгөнү айтылууда. 200 миң сомго чейин карызы барларга болсо, бересесин жабууга дагы бир аз убакыт берилди дешет Түндүк электр ишканасынын өкүлдөрү. Рахат Жаныбекова, Жанарбек Доодурбек уулу, НТС.